медицина, доордун мына жаңы доор башталып атат. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Мисалга жаңы жаңы программа кирип атпайбы? Мектепке деле. Анын да татаалдашысы бар. Мына азыр жаңы кодекстерди киргизди. Анын да бир татаал багыты бар. Биз укпаган, мисалга, биз билбеген, биз кабары жок. Ошол сыяктуу жаңы доордун талабы такыр башка болуп атат. Бүгүнкү күнгө чейин деги эле адам жаралгандан бери, мейли Алла дедиби, Кудай дедиби, ар кандай агым динге кирдиби, мейли техника менен космоско учуп барып келдиби, деңиздин түбүнө түштүбү, армияга барып келдиби, катар 3 диплом алдыбы, ажыга сапарга барып келдиби, даватта жүрдүбү. Ошентсе дагы адамдын аң сезими ааламга жарактуу өнүккөн эмес. Мейли окумуштууңдуку дагы, мейли падышаңдыкы дагы. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Алмуздактан бери Алла деп келген менен аалам сырын билбей келген. Ушул акыркы доор, алтын доор, акыр заман деген ушул. Акыркы заман, акыркы доор. Адам жетилген чеги, акыр заманга чейин адамзаттын аң сезими ааламга жарактуу өнүккөн эмес. Бул акыркы заман. Адамдын ааламга айлануусу, адамдын Кудай сыяктуу касиетке жетиши, асмандан эчтеке күтпөй өзүн жоопкер сезүү, адам ошо жаратуучулукка айлануу. Бул акыркы. Баягы атаңдын ордуна отуруп, чоң атанын орду болду, андан ары эмне болот? Өлүп кеткен мурунку мисалга түшүнүктө. Азыр болсо ошон үчүн акыркы ааламга барлары түшүп атат. Бүгүнкү күнгө чейин пенделер сыйынган, чокунган мындайбы диндерге, ошо пайгамбарларга пир туткан диндер, ыйык аталган, ыйык деп атпайбы, Мухаммедти же Исаны, Мусаны дегендей. Ыйык аталган касиеттүү пайгамбарларга пир туткан диндерге бүгүнкү күнгө Кудай өзүнүн купуя сырын, акыреттин, ааламдын сырын, адамзаттын дагы астыда жашоо жобосу кандай болот? Аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүп берген. Ушуну эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Сиз өспүрүм кезде техника көрө элексиз, ал кезде техника чыга элек. Темир доор башталса эми башталгандыр? Кылыч, найза мүмкүн. Техника, машина эмес, түзүк араба болбосо керек. Дөңгөлөгө темирден араба болбогондур, жыгачтан болгондур. Оружие чыга элек. Мына ошол мезгилде адамдын аң сезимине гана жарактуу. Ал кезде пендечиликке түшкөндүктөн тирүүлөй кызың көмүп калдыбы? 9 жашар ушу бир мүчөлгө толо элек кызды алып калдыбы? Ошондой аң сезимге жарактууну берген. Пенделерге берген аны. Азыр адам аң сезими ушунча көп доорду, кылымды, кыйынчылыкты, кечээки Ленин заманга чейинки, Байгедей заманы, кечээки эле ошол 70 жыл Ленин заманы, мисалга. Ошол идеология деп айталы. Андан бери дагы 30 жылда биз не басып өттүк? Ошентип отуруп адамдын көп жылдык тажрыйба эмгектин негизинде адамдын гени жетилип атат бүгүнкү күндө. Кара куш мээси ишке түшүп атат. Көрдүңүзбү? 15 жыл мурун андай болгон эмес да. Керек болсо 30 жыл мурун мындай түшүнүк жок эле да. Ошентип урматтуу улуу журтум, Кудайдан кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу